Assalamu алейкум, урматтуу Азамат мырза, урматтуу Камчыбек агай. Сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Кыргызда бир сөз бар. Атын атасаң куту сүйүнөт деген. Эл аралап жүрөбүз. Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Эл аралап жүргөндө далай таланттуу инсандарды көрөт экенсиң. Мисалы, биз тааныбаган менен, биз билбеген менен чоң иштерди кылып койгон инсандарды көрөт экенсиң. Алардын жасаган амалдарын, сиңирген эмгектерин көрүп аябай кубанат экенсиң да. Мен ошо эл аралап жүрүп тапкан инсандардын катарында сиздер да барсыздар. Азамат мырза, ошол жерде барсам, Жети Өгүздө, Саруу айылынын тушунда, көлдүн жээгинде мындай кайрак 60 гектар жерди өздөштүрүппүз. Ошол жакта кокон гилесиңиз да бар экен, чычырканаңыз да бар экен, алмасы, башкасы, өрүгү бар экен. Ошол жерден башында угушума караганда адамдар ишенген эмес экен да, ушул жака кантип бак өстүрөт депчи. Жасалма жол менен резервуар кылып, суу сактагыч куруп, ошол жактан сууну алып келип, андан кийин сугарып, агартып, көгөртүп, азыр канча адам жумуш менен камсыз болгон, канча адам иштеп атат сезондорунда, болжол менен? Сезондо 50-60ка чейин иш алабыз, бир 2 жума. 2 жума. Калган дайыма бир 6-7 иш. 6-7 киши иштейт экен. Анан экспортко чыга баштабадыбы? Баягында сиздин брендтин арабтарга сатылып атканын көрүп ушунчалык кубандым. Ошону улам ойлоп койдум, сизде адамдар көп болсо, көз коркок кол батыр дейт. Мүмкүн эмес дебей, ушундай аракеттерди кыла берсе Кыргызстан бат эле оңолмок да, бутуна турмак. Азыр эми байкоочунун позициясында саясат сындай турган заман эмес, колдон келишинче салым кошо турган заман. Ошоnuңузду көрүп ушунчалык ыраазы болуп келдим эле. Анан ошол жерге барганда Камчыбек мырзанын тракторлорун пайдаланганыңызды көрдүм эле. Сиз жана Тулпар деген, дагы кайсыл болчу? Ава жет тартып койдум. Тулпар, экинчиси кайсыл болчу? Кунан деген аттар менен Бата деген, Тайлак деген өзүбүздүн тракторлорду кол менен жасаган киши экен. Анан бир аз каражат болгондо самолетто жасайм деген ниети бар экен, бирок мага каражат керек да. Ошолорду көрүп, бизде да ушундай ойлоп табыштар бар, өзүбүз билбеген, өзүбүз баалабаган генийлер бар экен, эл ичи өнөр кенчи деп, атайын сиздерди бүгүн чакырдык эле. Чакырып, сыйлап, жок дегенде ошону белгилеп коелу деп. Биз фракция менен кеңешип, Иман-Нур фракциясынын ыраазычылык баракчасын тапшырууну чечтик. Сиздей адамдар көп болсун. Колдон келсе ушундай демилгелерди, таланттуу инсандарды мамлекеттик деңгээлде колдосок, менимче Илон Масктар элдин арасында бар экен деп койдум да. Ошол эле жанагы ойлоп табышлар бизде деле чоң потенциал бар инсандар бар экен. Чоң рахмат. Ушул демден жазбаңыздар. Ушул нух боюнча дагы ишти уланталы. Биз баягындай түзүүчү эл бололу, куруучу эл бололу. Мен дайыма айтып келатам, Кыргызстан Кудай буюрса Азиянын арстаны. Азиянын арстаны ойгондо сизде инсандар бар, мен ишенем Кыргызстандын келечеги абдан келет. Демес уруксат болсо биз тапшырып коелу. Улуг урмат дейт, биринчи улуубуздан баштайлы. Абдыкерим Камчыбек Асымовичке. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин Иман-Нур парламент фракциясы ыраазычылык кат. Иман-Нур адилеттүүлүк жана өнүгүү саясий партиясынын ишмердүүлүгүнө биз сиздерге мындай чоң маани берип тапкан инсандарсыз. Ошол ойлоп табуучулугуңуз, ушул багытта жаштарга өрнөк көрсөткөндүгүңүз, сиз ойлоп тапкан нерселердин Кыргызстандагы айыл чарба тармагынын өнүгүшүнө зор салымы кошулуп аткандыгын эсепке алып туруп, ушул ыраазычылык баракчаны сизге тапшырып коелу. Чоң рахмат. Ошондой эле ушул агро тармактын гүлдөп өнүгүшүнө, кайрак жерлердин агарышына, абаттанышына себеп болуп, ошончо адамдардын жумуш орун табышына себеп болгон инсан катары ишкер дыйкан Азамат Мажиков Жаралбек уулуна дагы ушул ыраазычылык баракчасын тапшырып коелу. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге.